Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселеси чечилгенден кийин Өзбекстандын 2 айылы Кыргызстандын карамагына өттү. Бүгүн аталган айылдын жарандарына Кыргызстандын жарандыгын берүү өнүктүгү жүрүп жатат. Уштапта жеринде тиешелүү органдар жарандардын документтерин кабыл алып, керектүү кеп кеңештерди берип жатат. Бүгүн жумуш топ иште баштады. Азыр бүгүнкү күндөн баштап бардык элдер менен өзүнчө жекече сүйлөшүп баштадык биз. Ар бир жаран өз укугу менен тандайт. Кааласа Өзбекстан Республикасынын жарандыгын калат, кааласа Кыргыз Республикасынын жарандыгын алат. Жарандыкты алгандан кийин биз калган иш кагаздар өтөбүз. Үйүнүн документтери, жеринин документтери, айдоочулук күбөлүк. Кыргызстанга өткөрүлгөн бул айылдарда негизинен этникалык кыргыздар жашайт. Алдын ала маалыматтарга ылайык аталган 2 айылда 2500га жакын тургун жашайт. Өзбекстанда ошо чоң ара айылда туулган. Өзбекстан жанагында азыр Кыргызстанга өзүбүз каалообуз менен өтүп атабыз. Кудайга шүгүр жакшы болуп атат да, мына кыйналып немеде турат элек. Немеде анклапта. Эми өткөнүбүз жакшы болуп атат бизге. Мен чоң ара кышлагыда Өзбекстан фукарасы болуп жүрөмүн, жашап үйрөтөдүм. Энди ушундай неме болду да, Кыргызстанга өтүп атабыз энди. Мен Кыргызстанга өтүшүмдөн неме болбоймун, канаатланамын. Жарандык берүү өнөктүгүнүн алкагында мамлекеттик кызматтар жеринде иштеп, тургундарга кеп кеңештерди жана документ тапшыруунун жол жоболорун түшүндүрүүдө. Бүгүнкү күндөн баштап ушул жерде дайыма биздин калкты төлөө кызматынын адистери иш алып барат. Кыргызстан жарандыгын алуу боюнча. Бул бардыгын топтогондон кийин Кыргыз Республикасынын президентинин өзү указы чыгат. Ошонун негизинде жарандыкка кабыл алабыз. Белгилей кетсек, чек араны тактоодо алмашылган аймактардын жашоочуларынын жарандыгын аныктоо, аларды көчүрүү, мүлктүк, чарбалык жана башка маселелерди жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн биргелешкен жумушчу комиссиясынын отуруму 24-июлда Кадамжай районунда өткөн. Кыргызстан Чоң Кара жана Таш Төбө айылдарынын ордуна Өзбекстанга чек ара тилкесинин теңме-тең жер берүүнү макулдашкан. Кундуз Жоробекова, Жыргал Абдижалил уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.